Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urmatlı musulman bir tuğanım, acılık jana umra amaldары öte ulu ibadat. Allah Taala acılık kılgan pendelerine, umrаны atkargan pendelerine, alardın günölörün keçleri turalı, alarga kıyamat gününde beyişten orun bereri turalı özü uada bergen. Дағы урматтуу мусулман бир тууганым, бул инсандын эгерде күчү, мал байлыгы ажылык кылууга жетип калган болсо, анда өмүрүндө бир ирет ошол Аллах Тааланын үйү Каабатуллохту барып, зиярат кылып, бул ажылык амалдарды аткарып келүү ага парыз болуп эсептелинет. Бул ислам рүкүндөрүнөн болгон бир рүкүн. Ал эми кимдин куч кудурети жетип туруп, мал байлыгы бар болуп туруп, Аллах Таала ал пендеге ден соолук берген болсо, мал байлык берген болсо, бирок ошону дагы Аллах Таала жолунда аяп, ажылыкты аткарбай турган болсо, мойнундагы карыз болгон бул парызды түшүрбөй турган болсо, бул пенде өтө бир оор күнөөгө батат. Эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында эсеп кысапка тартылат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биздин мал мүлкүбүз ажылык кылууга жетип калган болсо, сөзсүз түрдө бул парызды мойнубуздан түшүрүп коюуга тийишпиз жана бул нерсени аткарбай коюудан биз сак болушубуз керек, этият болушубуз керек. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууганым, бул ажылык кылуунун фазилети өтө улуу. Ошо менен биргеликте эле дагы умра амалдарын дагы аткарып туруштук. Бул инсанга көп соопторду алып келет жана инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себепкер болот. Жана ошондой эле инсан ошол харам жерлерине барып ибадаттарды кыла турган болсо, ага өтө үлкөн сооптор берилет. Биз бул нерсеге аракет кылышыбыз керек, бул нерсеге шашылып турушубуз керек. Өзүбүздүн мойнубуздагы парыз ажыны түшүргөндөн кийин дагы нафил ажылык амалдарды аткарып турушубуз керек. Мына ошол менен биргеликте дагы умра амалдарында көп аткарып тура турган болсок, анда биз азыр төмөндөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистердеги соопторго ээ болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен хаджа лиллахи фалам ярфус ва лам яфсук, рожа ка яума валадатху уммуху." Кимде Аллах Таала үчүн ажылык кыла турган болсо, мына ошол ажылыгын толук аткара турган болсо, эч кандай бир күнөөгө батпастан, эч кандай бир бузук иштерди кылып койбостон аткара турган болсо, ал энесинен төрөлгөндөй күнөөдөн таптаза болуп кайтат дейт. Анын күнөөлөрүнүн баары кечирилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай кабар берет. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-хаджу яхдиму ма qablahу." Ажылык бул өзүнөн мурунку бардык күнөөлөрдү жок кылат, аны талкалайт, ал күнөөдөн инсанды тазалайт деп мына ушундай бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ажылык амалдарын аткарып тура турган болсок, анда биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, биздин биз күнөөлөрдөн арылып, күнөөлөрдөн тазаланып турат экенбиз. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-умрату иля умрати кафарату лима байнахума миназ-зунуби иля вал-хатая." Бир умрадан экинчи умрага чейинки аралыктагы күнөөлөр кечирилет дейт. Мына ошол жердеги күнөөлөргө жана каталарга бул сиздин биринчи жасаган умраңыз экинчи умраңызга чейин кафарат болуп турат дейт. Вал хаджул мабруру лайса лаху жазаун иллал джаннати. Ал эми кабыл болгон ажынын сообу бул бир гана бейиш гана болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушундай кабар берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз умра амалындагы көп аткарып турушубуз керек. Аткара турган болсок, биздин күнөөлөрүбүз кечирилет жана бизге чоң сооптор берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адиму хаджа вал умра фаиннахума янфияни ал-факра ваз-зунуба кама янфил киру хабатал хадид." Силер ажылык менен умра амалын ар дайым аткарып тургула дейт. Анткени ал экөө инсандан кедейликти жана күнөөлөрдү кетирет. Инсандын мал мүлкүн кедейликтен тазалайт жана инсанды күнөөдөн тазалайт. Кандай эле күрөк ошол темирдин заңдарын, темирдин начарларын тазалап чыгарып койгон сыяктуу эле деп
пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай умра менен ажылык амалдын сообун бизге баяндап берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат: "Мен арадал хаджа фаластаджил" дейт. Ким ажылык кылууну каалай турган болсо, анда аны шаштырсын дейт. Аны эртерээк аткарсын дейт. Феннаху коду ямураду маридун. Анткени азыр ден соолугу чын болуп турган болсо, эртең ажылык амалын аткарууга жараксыз болуп ооруп калышы мүмкүн дейт. Атадиллу доллатан. Же болбосо азыр ошол мал мүлкү жетип турган болсо, ошол азыр анын бир байлыгы болгон болсо, бул байлыгы жоголуп кетиши мүмкүн дейт. Аута ариду хажатун, же башка анын муктаждары чыгып калышы мүмкүн. Ошого кимдин мүмкүнчүлүгү азыр болуп турган болсо, кийин аткарам, кийинки жылы кылам, андан кийин дагы эле аткарып кое берем деп аны кечиктирбестен, анда ажылык амалды эртелетип аткарсын дейт. Эртелепти ошол умра амалдарын аткарып койсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биздин байлыгыбыз болуп туруп, күчү жетип туруп, ушул ажылык амалын кечиктирип жаткан болсок, анда биз чоң бир коркунучка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Албетте бул мал мүлк кээде бизге келет, кээде бизде жок болуп калат. Биз ойлобогон тараптан бул мал мүлкүбүздөн, байлыгыбыздан ажырап калышыбыз мүмкүн. Аллах Таала бүгүн сизге мал мүлктү берип аткан болсо, буну сизге сыноо үчүн берди. Мына ушул мал мүлктү алып ибадат кылабы, же мына ушул мал мүлктү мен разы болгон жолдорго иштетеби, же менин карым келген жолдорго иштетеби, же өзүнүн нафсы калоолору менен эле чектелип, Аллах жолуна бир жардам береби, мына ушундай жакшы амалдарды аткарып соопторго эргешип калабы деп, Аллах Таала сизге мына ушундай мал мүлктү берип сынайт. Мына ошондуктан Аллах Таала бизге мал мүлктү берип аткан кезде, бизде ушундай чоң мүмкүнчүлүк болуп турган кезде, биз көп умра амалдарын, ажылык амалдарын, жана дагы башка Аллах Таала жолунда көп кайрымдуулук иштерди, сооптуу иштерди аткарып калышыбыз зарыл болуп эсептелинет. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалул амалу иману биллахи вахдаху." Эң афдал, эң жакшы амал дейт. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал бул Аллах Тааланын жалгыз экендигине иман келтириштигин, суммал жихаду, кийин Аллах жолунда жихад кылыштыгын, суммал хаджатул барро дейт. Кабыл болгон ажы дейт. Тафдалу сайрул амалу кама байнал матлу шамси ила магрибиха. Ажылык амал дейт. Бул башка амалдардан ушундай айырмаланып турат дейт. Кандай эле батыш менен чыгыштын ортосунда айырма болгон сыяктуу эле, бул ажылык амалдагы башка амалдардан мына ушундай өзгөчөлөнүп, Аллах Таалага сүйкүмдүү болуп, Аллах Тааласындагы эң жакшы амал болуп эсептелинет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ан-нафакату фил хаджи ка-нафакату фи сабилиллахи 700 дуафин" дейт. Ажылыкка сарпталган нафакат, ажылыкка жумшалган мал мүлк бул Аллах жолуна жумшалган мал мүлккө барабар дейт. Ал 700 эсеге көбөйтүрүлүп берилет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, ажылык үчүн сарпталган, умра үчүн сарпталган акча бул Аллах жолунда сарпталганга барабар экен. Жана анын сообун Аллах Таала 700 эсеге чейин көбөйтүлүп берет экен. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллах азза ва жалла якул, инна абдан асхахту лаху жасмаху ва аусату лаху фи маишатин ва юмди алейхи 5 авамин ла юфди илайя лил махрум" дейт. Эгерде мен пендеме дейт, ден соолук бере турган болсом, анын ден соолугун чың кыла турган болсом, жана анын жашоосун кеңири кыла турган болсом, мына ошентип андан 5 жыл өтүп туруп, бирок ажылыкка келбей турган болсо, бул адам махрум адам экен деп Аллах Таала мына ушундай айтат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде бизге кабар берет. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок ажылык кылбай турган болсо, умра кылбай турган болсо, чындыгында бул адам өтө чоң сооптордон махрум калыптыр. Аллах Тааланын каарын келтириптир. Мына ошондуктан биз мүмкүнчүлүгүбүз барында ажылык амалдарды аткарып калышыбыз керек. Албетте ажылыкка, умрага барган адамдар булар Аллах Тааланын коноктору эсептелинет. Аллах Тааланын сактоосунда болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун фи доманиллахи." 3 түрдүү адам бул Аллах Тааланын сактоосунда болот. Рожулун хоража илал масжиди ми масажидиллахи таала. Кайсы бир киши үйүнөн мешитке намаз окууга чыга турган болсо дейт. Рожулун хоража qaziyан фи сабилиллахи. Экинчиси кайсы бир киши Аллах жолунда жихад кылуу үчүн чыга турган болсо дейт. Үчүнчүсү рожулун хоража хаджан.
Аллах жолын ажылық қылам деп шыға тұрған болса, бұл адамдар Аллах Тааланың сақтауысына болады дейді. Егерде бұл пенделер қаза бола тұрған болса, Аллах Таала бұл пенделерді азаптан жана башка кыйынчылыктардан ал пендесин сактап коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай бизге кабар берет. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мындан сырткардагы ажылык умралардын фазилеттери аябай көп. Биз бул эки амалды аткарууга шашышыбыз керек жана аракет кылышыбыз керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.